Дода сайтына киргенде эле могу домик болуп турат го. Ошол домик бул лента. Инстаграмда лента бар го, эмне көрсөң ошол чыгарып бере берет го. Ошентип эле көрө бересиңер бул жактан да. Ал эми телевизор сыяктуу бассаңар, бул жакта реклама кылып, кытайлар өздөрү сүйлөп, товарларын мактап, сактап иш кылып сатышат. Булар ушинтип жана ТикТокто стримде саткандай эле. Андан кийин ортосунда 355 деп турган бул скидка болуп жаткан товарлар. Бул жактагы 355, 288, 216, короче, любой цифра коюла берет да. Анан жанындагысы бул чат. Бул жактан силер магазиндер менен сүйлөшсөңөр болот, канча юань төлөдүңөр ошону билсеңер болот. Андан кийин толукту бассаңар, бул жак силердин главный бети, главный страничкаңар. Кеттик ашылып болуп турган жерге силер товар төлөбөй кетсеңер, ошол жака түшүп калат. Ал эми андан кийинкиси болсо, силер товарыңар төлөндү, азыр Сабира айтса дейт, саатка түшкөндө бул упаковка кылып грузовикке жиберебиз дейт. Анан грузовиктен отправка болуп каргоого жиберилет. Андан кийинки жылдызчага түшүп, ошо менен жок болуп кетет. Ал эми жүрөк жөнү бассаңар, ал жакта бул жакта силер сохранить этип койгон, жүрөк басып койгон жаккан товарларыңарды табасыңар. Андан кийинкиси галочка турган жүрөк. Бул жака картаңарды кошосуңар. Карта фото менен либо ручной кошсоңор болот. Андан кийинкиси болсо, бул купондор. Бул жака купондор чогулуп калат. Кааласаңарды колдонсоңор болот, кызылды басып. Андан кийин буттун сүрөтү турган, булар силер буга чейин кайсыл магазиндерге кирип чыктыңар, кайсы товарды көрдүңөр, ушул жерден карайсыңар. Андан кийин юандын сүрөтү турган, бул товарыңар жакпай калса, возврат денег кылсаңар, ушул жерден чечилип акчаңарды кайтарып берет. Андан кийин главный лентага кирсек, бул жакта үстүнө көрдүңөрбү, жылдырып же болбосо басып эле которо берсеңер, любой товарларды ушул жерден чыгара берет. Нары колуңар менен оң жака жылдырып, либо басып жылдырсаңар болот. Ал эми поиск кылам десеңер, эки варианты бар. Биринчи варианты бул ручной жазасыңар, кытайча эмес, орусча эле, очки, сумка деп любойчо жазып, өзүңөр товарыңарды издей бересиңер дагы. Ал эми экинчи вариант это фото аркылуу издесеңер болот. Азыр мынтип издеп көрөлү. Көрдүңөрбү? Пока мынтип чыга берет. Анткени мен жаңы ачтым да. Эским болсо башка WeChat менен кирген, бул телефондун номери менен регистрация кылынган. Ошондуктан менде пока заказдар жок бул жакта. Андан кийин фото аркылуу, мына фотонун камера турат. Ошол жерден разрешить дегендер чыгат, ошол разрешить басып койсоңор фотолорго кирет. Мынтип любой фотону алып эле бул жакта товар болсо силерге чыгарып берет мына фото аркылуу. Инстаграмдан жаап калган сүрөттөрдү деле скриншот кылып туруп эле бул жактан издеп табасыңар болот. Ал эми баалары кандай санайбыз, кантип карго толтурабыз дегенди кийинки сабактарда